Kийинки суроо. Менин күйөөм ичет, 3 балам бар, боюмда дагы бар. Көп берилип кетет. Акарачка, калбаса көп жейт. Алба, арам десем болбойт. Эмне кылса намаз окуп туура жолго түшөт. Арактын айынан аял балдар көп жабыркашат. Кыргызстанда аябай катуу тыюу салса жакшы эле. Өзүмүн атам, күйөөм, кайнатам айтор баары ичет, кайненем экөөбүз жададык ичкендеринен. Эмне кылсак болот дейт. Эми өтө көйгөйлүү окуя. Кудалашып, анан үй бүлө менен чогуу олтуруп алып ичип калгандан Кудай сактасын. Бата кыласыздар, жакшы бата тилек кыласыздар. Күйөөлөрүңүздөргө эмне, аталарыңыздарга кайсы иш жагымдуу? Ошол иши менен алектендиргенге, ошого шарт түзүп бергенге дагы эмне кылат экенбиз? Колубуздан келишинче аракет жасап, жана аларга даамдуу тамактарды жасап бергенге аракет кылышыбыз керек. Кээде ашыкча мээсин жей берип, жана негатив сөздөрдү айта берип, мен деген шуба кийишим керек болчу, мен деген былтыр кийген мына бут кийимди, быйыл башка бут кийим кийишим керек. Былтыр элдин баары мына көйнөгүмдү көрүп койгон, мен быйыл башка көйнөк кийишим керек болчу дей берип, ичирип коюп туруп, анан эми ичип атат, эмне кылайын дегендер дагы толтура. Ошон үчүн адам албек алына жараша дейт. Жуурканыңа карап бутуңсун дейт. Укмуш макалдар бар бизде. Айдаганың экечки, ышкырыгың таш жарат деп. Ушул сыяктуу укмуш. Абалга жараша алдыга жылы бериш керек. Эркек деле бар болсо жок бербейм дебейт. Акырын бүт нерсени сарамжалдуулук менен аял киши ордосуна коюп алса, даамдуу, ширин, таза бышырып тамактарды берип, жүр мага жардам берип койчу, карап эле туруп койчу деп, тоок болобу, уй болобу, эчки, кой, ошол иштер менен алаксытып, туура жолго алып кетип калса болот. Кудайым буйруса, аракет кылып, Кудайдан бата тилектерди жасап.